Жаш балдардын саламаттыгы ата-эненин айрыкча апанын ден соолугунан көз каранды. Ошондуктан болочок энелер кош бойлуу кезинде өзгөчө ден соолугуна кам көрүп, дарыгердин көзөмөлүндө жүрүш керек деп айтышат адистер. Саламатсыздарбы? Сиздердин саламаттыгыңыздарды ойлогон ден соолук программасы бүгүнкү чыгарылышын сунуштайт. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы балдардын гидроцефалия оорусу. Дал ушул тема боюнча эгерде сизде да кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыштын телефондору 032 22 код аркылуу 44 87 номер жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу коноктору мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Дастан Жолболдиева, Ош областар аралык балдардын клиникалык ооруканасынын балдар невропатологу. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Максатбек Базарбаев, Ош областар аралык балдардын клиникалык ооруканасынын балдар нейрохирургу жана медицина факультетинин студенттери келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач дал ушул оору жөнүндө бир аз маалымат берип өтсөңүздөр. Бул деги кандай оору? Бул эми гидроцефалия деген бул башында суу толуп кеткен деген ооруга билгизет. Гидро деген бул латын тилинен алганда суу, цефалия деген бул баш, головной мозг, баштын ичинде суу толуп кеткен. Нормада өзү баштын ичинде секреция суулар болот, ликворный суулар болот, сереброспинальный суу деп коет, ликворду. Ошол суу өзү нормада желудочкалар менен выделение болуп, секреция болуп чыгып туруш керек да, кровеносный сосудтарга всасываться этип, нормада организмден өзүнүн немесин жолу менен чыгып туруш керек да. А нарушение болгондо ошо секреция же всасывание нарушение болгондо баланын башынын ичинде, в общем, головной мозгто желудочковый системалары бар, анан головной мозг менен черептин ортосунда пространстволор бар, ошол жерлерде суу нормадан көбөйүп кетет да, ошондо анан суунун көптүгүнөн гидроцефалия деп, водянка головного мозга деп ушинтип коюлган. Буну биринчи биздин атабыз Гиппократ биринчи изилдеп таап, ал ошол лечениелерин биринчи кылышка аракет кылган. Андан кийин Авиценна биздин ошол ачып, ал бүт эмеге киргизген да, статистикага киргизген Авиценна. Жакшы. Мына ушул гидроцефалия оорусуна адам баласы, же болбосо жаш балдар деле эмнеден улам ушул ооруга кабыл калат? Бул гидроцефалиялардын азыркы убакта медицинанын боюнча эки түрү бар. Врожденный и приобретенный деген түрлөрү бар. Врожденныйларга көбүнесе цитомегалый вирус деген болот, герпес деген вирустар болот. Ошолор көбүнчө алып келишет. Ал эми приобретенный деген түрү болсо, бул определенный бала травма алгандан болушу мүмкүн. Жаракаттардан алгандан кийин болушу мүмкүн. Же болбосо шишик оорулар менен башында шишик оорулар менен ооруп калган болсо, ошол да себеп болуп калышы мүмкүн. Эки түрү бар. Ал эми оору жаратуучу вирус кайсыл жактан пайда болот? Ушуну айтып берсеңиздер. Вирустар булар бардык адамдарда болушу мүмкүн. Бир эле адам же эркек кишиде, же аял кишиде болуп, анан балага передаваться этет деген элдерде ой бар, ал туура эмес. Ал вирус деген бардык адамдарда көбүнчө чыгат, ал проценти аз болсо, ал значит ал вирус өспөй турат деген да болот. Ал зыяны балага берилиши дагы аз да. Эси вирус өсүп көбөйүп турган болсо, анда ал сөзсүз балага берилет. Бул гидроцефалиянын причиналарына ошо биздин доктор айтып кетмекчи, врожденный патология баягы апасы боюнда бар убагында ооруса, ошо апасы вирус носитель болсо, атасы вирус носитель болсо дагы балдар ошондой гидроцефалия менен төрөлүшөт. Анан родовой травма, бала кыйналып төрөлгөндө, мозг кичине страдать этип калганда, ошондо дагы сереброспинальный ликвор жидкости немелердин айлануусу начарлап, бузулуп, ошондон да пайда болушу мүмкүн. Анан недоношенный балдар өзү 77%. Айына жетпей төрөлгөн балдар. Ооба, айына жетпей төрөлгөн балдар. Өзү 77% балдарда ачык жана жабык, скрытый
диагноз гидросефалия коюлат новорожденныйлардачы. УЗИ аркылуу апасы боюнда бар убакта даже коюлат, бала төрөлгөндөн баштап коюлат. Ошолордун баардыгы көбү доброкачественный, көбү злокачественный болуп, алар лечениеге поддаваться эткени бар, поддаваться этпегендери бар. Ошолор менен гидросефалияга ошо 77% шанс көпчүлүк балдарда бар, скрытый, не скрытый да, ошо классифика эмелеринде белгиленген да, статистикадачы. Анан дагы причиналарына ошол төрөлгөндөн кийинки баланын оору, грипп, срип, насморк, ошондой оорулар менен менингит, менингенцефалит, доктор айтып кеткенче черепно-мозговой травма, опухоль головного мозга, ошондой эле нейроинфекция деп коебуз, ар түрдүү баштын инфекциялары, ошолордун баардыгы бала тяжелый болгондо нервный система сезденип калганда ошол убакта суу айлануу нарушение болуп, ошондон ликворообращение нарушение болуп, ошол жакта ошондон гидросефалия пайда болушу мүмкүн причиналары. Жакшы, анан ата-энеден дагы вирустар өтүп калышы мүмкүн деп айтып калдыңыздар да. Негизинен мына ушул вирустар мисалы өтпөш үчүн ата-энелер өзгөчө анализдер тапшырат да. Ошол анализдер кайсыл кандай учурда мисалы дарыланып ушул балага өткөрбөш керек, же болбосо дени сак баланы жарык дүйнөгө алып келиш керек, кантип? Ар бир эле, например, жаш үйлөнөрдүн астында өздөрүнүн биринчи обследование өтүп, керектүү дарыларды болсо дарыланып, ошондо гана бул гидросефалия оорулары менен төрөлбөгөнгө эме кылат да, чектөө коюлса болот. Кийин лабораторно подтвержденный болсо, жана төмөндө айтып кеткендей цитомегаловирус, герпестер эмелер болсо, дарыланса, боюнда бар убакка чейин, же боюнда бар убагында да өзүнүн оогунда дарыланып турса, врачтын көзөмөлүндө бул ооруга алып келбейт. Демек, алдын ала текшерилип, дарыланып, бул оорунун алдын алса болот экен. Биздин студиябызга медицина факультетинин студенттери келген, анда кийинки суроо сиздерден болсун. Гидросефалия деп түрлөрүн айтып кеттиңиз. Кайсыл түрлөрүн дарыласа болот? Гидросефалиянын эки түрү бар, лечениянын эки түрү бар: медикаментозный и оперативный лечение. Медикаментозный деген бул внутренний дары-дармектер менен дарылайбыз да. Нормадан ашпаган болсо, например, 35-40 мм менин карынчаларынан ашпаса, анда дарылап көрсө болот, аракет кылса болот. А если 35-40тан ашып кетсе, уже анда уже оперативдик только лечение болот, дарыланат. Жакшы, анан айтсаңыз, негизинен мына ушул ооруну башталганда же болбосо алдын ала байкап туруп, батыраак бизге кайрылган жакшы деп бейтаптар деп көп айтып каласыздар да. Ошол гидросефалия оорусунун кандай байкаса болот деги? Гидросефалия оорусу бул внутриутробно жанагы апасы боюнда барганда УЗИден балдарды тарттырганда ошол эле цитомегаловирус, токсоплазмоз, хламиди, ошолор менен ооруган апалары носительдердин балдарында сөзсүз түрдө баш гидросефалия болот. Ошол убакта эле биздин УЗИ врачтар, акушер-гинекологдор дайындайт, бул бала ушундай гидросефалиянын множество немелери менен төрөлөт, стигмалар менен деп алдар өздөрүнүн профилактика, өздөрүнүн жол жобосун өздөрү айтышат. Ошого да болбой төрөгөндөн кийин ошол балдар чындыгында гидросефалия менен төрөлөт. Аларды ошол биринчи немелери ошол, анан экинчи төрөлгөндөн кийин бала судорог менен төрөлүшү мүмкүн. Же болбосо өтө вялый болуп, башы чоң болуп төрөлүшү мүмкүн, же недоношенный ара төрөлүшү мүмкүн. Ошол балдарда көбүнчө гидросефалия уже бар деп айтып, анан кийин алардын УЗИге түшүрөбүз. УЗИ головной мозг жасаганда внутренний же наружный гидросефалия, ал баягы желудочко системаларынан өзүнүн нормативдери бар. Аларды өтө Максат агайлар жакшы билет. Максат агайлар эмелерин размерлерине миллиметр ошолоруна карап, анан кайсы гидросефалия койгондо ошого карап коюлат дагы. Андан алар врачтар өздөрү карап кайсы гидросефалия менен лечение кылыш керек, оперативно же болсо медикамент дарылоо жөнү менен болсо көбүнчө невропатологдор дарылайт. Анан кийин уже мүмкүн эмес чегинен өтүп келишкенде биз жолдомо беребиз нейрохирургдарга. Нейрохирургдар өздөрү карашып, компьютерный томографиядан өткөрүп, анан өздөрү операция жасап лечение кылышат. Баштардын өлчөмү боюнча Максат мырза токтоп кетсеңиз мисалы.
Баштардын өлчөмү боюнча биз ал жерден көбүнчө эмесин карайбыз, мээнин карынчаларын. Мээнин карынчалары нормада жаш баланыкы төрөлгөндөн кийин 4 мм болуш керек. Бул туубасы гидроцефалия оорулары менен төрөлгөндөр болсо, эң аз дегенде 12ден башталат и 70-80-100 мм чейин кете берет. Башынын размери жарышып атат. Ошого карап туруп андан кийин эгерде 40тан өтүп баратса, биз уже оперативдүү дарылоонун өзүн ата-энеге түшүндүрүп айтып беребиз. Андан кийин томография тартылгандан кийин ошого жараша оң жагы же сол жагына, кээ биринде оң жагы же сол жагы карынчалар чоң болуп калышы мүмкүн. Ошого жараша андан кийин ошол жагына аппарат коюлат. Операция жолу ушундай болот. Жакшы, ардактуу теле көрүүчүлөр, дал мына ушул тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчы телефондорун 082 код аркылуу 4487 номер жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда кийинки суроо аудиториядан болсун. Кандай суроо бересиз? Өзүңүздөр билгендей эле акыркы жылдарда мына гидроцефалия менен төрөлгөн балдар көбөйүп баратат да. Биздин Кыргызстанда ошого бир профилактикалык чаралар көрүлүп атабы? Жакшы суроо. Бул дагы экологияга карап, анан биздин социалдык жашоо турмушубузга карап, чындап ушул жаш бөлөчөк мамаларыбыз аябай активно иштешет, жүрүшөт, боюнда барда ар кандай грипп, ар кандай простудаларды прихватывать этет, балдарына плотко передавать этипчи. Профилактикасы ошо действительно боюнда бар аялдар аябай ошолордун баарын сакташ керек. Анан кийин обследоваться этип төрөгөндөн кийин ошол эгер кайсы вирустар болсо, кайсы инфекциялар, ачак инфекцияларды бүт санация кылып, лечение кылып туруп, анан боюна бүтүрүш керек да, профилактикасы в первую очередь. И атаны да, эне апаны дагы обследовать этип бүт ошону кылыш керек. Анан вредный привычка бардыгын артка калтырып туруп, анан боюнда болгондон кийин режимдерди, правилаларды толук сакташ керек. Анан вот во время родко келгенде дагы көп нерсе ошол төрөөчү аялдан зависит этет да. Ошол убагында баягы физзарядкаларын кылып, эмелерин заниматься этип, мындай төрөштөн коркуп, мындай качып дегенде баягы эмелерин правилаларын аткарбай койгондон өтө көп зависит этет. Биздин мамаларыбыз да өтө эркелери да бар, ошолордон дагы баягы родовой травма алып калып бала, ошолордун баары ошол бүт мама менен пападан зависит эте тургандар ошондой кылса болот. А биздин общий немеде ал общий эмебиз да. Көйгөйүбүз калганычы. Түшүнүктүү? Мен билгенден сиздер бир гана стационарда эле иштебейсиз да, мисалы аймактарга да барып иштеп келесиздер да. Ошол жактарга барып дагы бүгүнкү күндө түшүндүрүп жүрөсүздөр да, ошондой түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келесиздер да. Эми биз азыркы убакта нейрохирургтар эмес, бүгүнкү күндө невропатологдор выездной эмелер менен барышып, консультация кылып турушат. Азыркы убакта ушу нейрохирургтар боюнча пока эме кыла элек, биз чыга элекпиз. Ооба, эми ал өзү первичкада бүт эле педиатрлар билишет. Гидроцефалия менен төрөлө турган бала кайсы убакта ошондой болбош үчүн алар өздөрү эле бүт энелер менен апалар менен беседаны жүргүзөт, акушер ошо гинекологдор учетто турган ошол жерде деле жүргүзөт. Анан биз өзүбүздүн врачтарга, невропатологдорго, нейрохирургтарга айтабыз, если ушундай оору болсо, кечиңдетпей, эгерде кечиңдетип жөнөткөн болсо, биз обязательно аларга эме жазабыз, письмо жазабыз, биз өзү письмо жазып, что кечиңдетип калды. Кечиңдетпей жөнөтүшкө аракет кылыш керек. Ал эми мындай УЗИден гидроцефалия деп чыкканда, бир эле УЗИге карабайбыз да, биз именно гидроцефалия коюш үчүн. Анан баланын өзүнүн түсүнө карайбыз, келбетине карайбыз, симптомдору болот да, признактары болот. Ошо признактарына карап, анан биз эме кылабыз, өзүбүз караганда өзүбүз карайбыз, анан алардын болбогонун оперативныйга жөнөтөбүз. Аларды дагы ушул жөнүндө биз первичкадагы врачтарга айтабыз, невропатологдорго айтабыз. Ал дайым эле мындай эмелерди айтылып эле, делип эле жүрөт, алар да жакшы билишет бул жөнүндө. Жакшы. Биз канчалык ушул алдын алуу жолдорун айтпайлы, баары бир пенде экенбиз да. Кош көңүл мамиле жасап жүргөндөр андан көп дегендей да. Мисалы, мына ушул гидроцефалия оорусу эгерде кош көңүл мамиле жасап жүрсө, дагы бир кандайдыр бир оорулар чакырып калышы мүмкүн да. Ошол боюнча айтып берсеңиздер да. Өзүнүн кош бойлуу убагында апалары өздөрүнө жакшы эмелерин сактабаса, андан башка дагы
көп оорулар чакырылышы мүмкүн. Именно гидрицефалия эмес, башка оорулар дагы, неврологический оорулар пайда болушу мүмкүн. Балдар ара төрөлүп, азыркы эле айтып аткандай, балдар төрөлгөндө сурооңузду кайталап койсоңуз. Гидрицефалиянын кабылдоосу эмнеге алып келет? Мисалы, дарылатпай же болбосо сиздерге кайрылбай жүргөндөр да бардыр да. Апасыбы же баласыбы? Жок, баланы алып келбейсиз. Баланы алып келбей жүрсө. Дагы кандай ооруларды алып келиши мүмкүн? Булардын гидрицефалия менен ооруган балдар эгер убагында алып келбей жүрсө, булардын иммунитети түшүп кетет обязательно. Судорук пайда болот, башка оору пайда болот дегениңиз, ал судорук пайда болот. Анан бала кыймылсыз жаткандан көзү барып көзү көрбөй калат. Кыймылсыз жаткандан өпкөнүн эмелери жакшы иштебей калып, дыхание эмелери жакшы иштебей калып, өпкөдөн пневмонияга барып калышы мүмкүн. Андан эси балада ошолордун баары пайда болуп аткандан кийин башында гипертензия, не только гидрицефалия, гипертензионный синдром кошо жүрөт. Гидрицефалия баштын давлениеси көтөрүлүп кетет дейт. Себеби суу бүт носту кысат да, кысканда внутричерепное давление көтөрүлүп, бала куса баштайт. Куса баштаганда уже бүт электролиттер, бүт ичиндеги немелердин баары чыгып кеткенден кийин балада уже кан аздуулук пайда болот, канда микроэлементтер аздап пайда болот. Анан барып бала тийбей калышы мүмкүн. Задержка мочи деп коебуз. Анан буту колдору акырындап калий, магний, вот эти микроэлементтер жетишпегенде, мышцалардан сөөктөрдөн жетишпегенде баланын буттары дагы парез деп коебуз, иштебей калып, ошондой осложнение бул кабылдануусу, ошо осложнение аябай көп, муну убагында дарылатпаса. Жакшы, саламатсыздарбы? Гидрицефалия менен ооруганда дейт, кайсыл дарыгерлерге көрүнөбүз деген суроону калтырыптыр. Сөзсүз түрдө бүгүн сиздерге жакшы бир кеңештерин айтып аткан невропатолог жана ошондой эле нейрохирургка барып көрүнөсүздөр. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Ош областындагы балдардын клиникалык ооруканасында гидрицефалия оорусуна дейт операция жасалабы деген суроо калтырыптыр да. Жасалат. Азыркы күндө буга чейин жасалып келген, азыр эле жасалат. Операцияны 3 нейрохирург барбыз, үчөөбүздөн толук түрдө жардам бере алабыз. Келе берсе болот. Саламатсыздарбы? Мен 7 айлык кош бойлуумун дейт. Бала кыймылдаган учурда дейт, ушу ичим түйүлүп ооруп жатат. Бул кандайдыр бир балага зыян тийбейби, же болбосо балдарда кандайдыр патология барын билдирбейби деген суроо калтырыптыр. Эми ал деген спазм болуп атат, апасынын ичи түйүлүп атса, спазм болбосо, естественно, планцет спазм болгондо бала дагы кошо кыйналат. Балага обязательно зыяны келет. Ошон үчүн тез убакта өзүнүн врачына кайрылып, обезболивающий, папаверин, укол, свечалар болот, ошолорду алса, анан дагы бир катар УЗИ өтүп, ошолордун өздөрүнүн керектүү назначениесин алыш керек. Обязательно балага постоянно спазмда жүргөн апалардын балдары обязательно оорукчан болуп төрөлөт. Ошон үчүн өзүнүн тиешелүү врачына, акушер-гинекологуна кайрылыш керек. Сиздер Ден соолук программасын түз эфирде көрүп жатасыздар. Ырдактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы балдардын гидрицефалия оорусу. Дал мына ошол тема боюнча эгерде сизде кандайдыр бир суроолор жарылса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчу телефондар 07822 код аркылуу 24487 номер жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номер. Албетте сиздердин сурооңуздарга адистер жооп берип, кеңештерин айтмакчы. Маегибизге кайрылып келсек, негизинен бүгүнкү күндө чындыгында балдардын невропатологуна жана ошондой эле нейрохирургка кабылгандар көп деп коомчулукта ар дайым эле айтылып келет. Анан бүгүнкү күндө мисалы сиздерге кайрылгандар дагы айрыкча неврологторго кайрылганда мисалы баланын башында суусу бар экен, суусу көп экен деген дагы ушундай маалыматтарды угушат да. Эмне үчүн? Ал маалыматтар мындай баардыгы бир эле суусу көп экен, суусу бар экен деген менен ушул гидрицефалия деп диагноз коюлбайт. Биз балдарды ошо УЗИден өткөрөбүз, апасынын боюндарында кандай болгон, бала кандай төрөлдү, төрөлгөндөн бери кандай, анан баланын объективный көрүп туруп симптомдору болот да гидрицефалиянын. Башында баягы эмгеги өтө чоң болсо деле ата-эне корко берет, гидрицефалия окшойт деп. Жок, ал эмгеги чоң болгон, апасы боюнда бар да жакшы витаминдерди жебей калып же кусуп, витаминдердин баары организмден
чыгып кетип рахиттин башталышы болушу мүмкүн. Анан расхождение швов деп коебуз, баягы черепный венечный сагитальный швы деп коет. Ошол расхождение болгондо анда уже биз аны ошо гидросефалияга уже эметсек болот да, точно гидросефалия деп. Анан плюс УЗИден көрүп атабыз, жана суусу көбөйүп кеткен деп. И симптомдору көздөрү чакчайып, чукурайып кирип кетет. Мына сүрөттөрдөн көргөндөй болуп, анан бала ыйлак, гримас ба, кары чалдыкындай болуп, ыйлагандай болуп ыйлайт бала дагынчы. Кичинекей баланын бөбөктөрү көрүп жүрөбүз да кандай ыйлаганынчы. Ошондой болуп ыйлап, бардык эмелерин бутуна тура албашы мүмкүн, же бутуна жакшы денесин көтөрө албайт, колдорун эметип, ушундай болгон балдарда анан бардык объективный, субъективный, анан жана инструментальный обследованиялардын бардыгын бириктирип алып келип туруп, анан жыйынтыктап, анан гидросефалия коебуз. А кээ бир убакта объективный признактары болбойт да гидросефалиянынчы, а только эмеден болот, УЗИден гана болот. УЗИде эси нормада мындай өтө нормадан бийик болбосо, чегиден чыкпаган болсо, анда биз өзүбүз консервативный лечение кылып, медикаментозный лечение кылып көрөбүз. А если өтө чыгып кетип, сыртында клиникасы жок болсо да биз нейрохирургтөргө көрсөтөбүз. Себеби карынчаларда суулар көбөйүп кеткенден кийин карынчалар чоңойгон сайын мозду басат да, мозг кичирейип атрофия болуп, моздун иштөө функциялары бүт артка кетип начарлайт да. Ошол убактарда биз обязательно нейрохирургтарга жөнөтөбүз, чтобы баягы сууду раз физиологический жол менен кетпесе, булар искусственный жол менен шунтирование деп коет, ошо шунттар менен айдагангачы. Ошондо гана баягы баштын ичиндеги суу нормализация этип, анан мозг дагы жашай баштайт да, мозг өзүнүн функциясын аткара баштайт. Эбисе алар дагы болбосо функциясын аткара албай калат да. Суу кысып салат, Суу кысып салат да, суу кысат да, мээ функциясын аткара албай иштей албай калат да. Ошон үчүн ар бир ата-эне, мына сиз жакшы суроо бердиңиз, ар бир ата-эне ошо УЗИден көрүп алып эле суу бар деди го деп эле, наружный, внутренний суулар болот, ошолор ушундай деди го деп эле аркаңан түшүп алып, эмне болот деп интернеттен окуп алып коркуша берет. Аны жакшы врач менен көрсөтүп, жакшы совет алып кетсеңер, алардын дагы өздөрүнүн ар бир адамга, ар бир балага индивидуальный назначение, подход, лечениелери бар. Ошолорду алсаңыздар болот да, кыжаалат болбой эле. Демек, суусу бар деген балдардын баардыгы эле бул гидросефалия оорусу деп айтуудан алыс болуш керек экен, Алыс болуш керек. Жакшы, аудиториядан кийинки суроо болсун. Саламатсыздарбы? Сиздер жаңа айтып кеттиңиздер, бойдо бүтүргөнгө чейин обследованиядан өтүш керек депчи. Эгер ошол убакта обследованиядан өтпөй калса, уже боюнда болгондон кийин ошо цитомегаловирус деп атасыздар, герпес вирустар чыгып калса, анын алдын алуу болобу? Аны алдын алууга Кош бойлуу кезинде дарыласа болобу? Кош бойлуу кезинде болот. Аны өздөрүнүн свечалары бар, өздөрүнүн антибиотиктери бар, балага зыян келтирбей турган. Аны только акушер-гинекологдор чечет, өздөрүнүн специалистиге, өздөрүнүн врачыга барышыңар керек, өздөрү эме жазып берет. Биз аны мынандай деп айта албайбыз, бирок биз ал жөнүндө биз акушер-гинекологдор менен сүйлөшөбүз. Ошо биздин балдар, мамаларды боюнда барбаганда патронаж кылып карагандарга ошолорду ушундай предотвратить этсек болот го, ушинтсек болот го деп сүйлөшүп, дайым биз бирдикте чечишебиз көп нерселерди. Жакшы, кийинки суроону берсеңиз болот. Анан медициналык жардам албайбыз дегендер талаптарга барышат, башка адамдарга кайрылышат да, негизичи. Анан алар баштарына мындай жипке окшогон нерселерди, материалдарды байлап дарылашат. Аларга кандай көз карашыңыздар? Туура, андай. Болобу деген. Демек, кандай жыйынтыгы бар? Баланын ден тескерисинче терс таасирин тийгизип калабы, же болбосо кайсы бир өлчөмдө пайдалыбы? Кыргызчылык деп коет, Кыргызчылыкта эми алар нокто деп коет экен. Башына материал тигип, башынын формасын өспөш үчүн эле аны башынын эмесине кийгизип коет экен. Андайларды көрдүк. Бирок ал жардам бербейт. Тилекке каршы ал башынын өзүнүн формасын чоңойтпошу мүмкүн. Бирок мээнин карынчалары чоңой берет. И ал мээнин да кызып, мээнин ар бир центрлерин, жана Дастан Байкеевин айтып кеткендей, дыхательный центр, ар бир эмелер, центр зрения деп коет, ошоларды баары кыса берсе, баары жыйынтыгы ошол эле нерсеге алып келет да. Көзү көрбөй калышы мүмкүн, демало албай калышы, демалыш кыйын болуп калышы, кулагы укпай калышы мүмкүн, кол буту кыймылдагандар начарлап калышы мүмкүн. Ал жардам бербейт тилекке каршы.
Жакшы, сиздерге бейтап келди, анан карап көрүп гидросефалия деп койдуңуздар. Эки жол менен дарылайбыз деп айтып калдыңыздар, жогоруда дары-дармек жана хирургиялык жол менен. Ошо хирургиялык жол менен дарылоо боюнча айтып берсеңиз. Азыркы убакта гидроцефалиянын эки түрү бар. Эндоскопический операциялары, анан кийин шунт коюлат. Эндоскопический операциялар боюнча мировой статистика боюнча 10 операция кылса, например, 10 балага операция кылынса, анын бирөө же экөө эле ийгиликтүү аяктайт, калгандары шунт койгонго туура келет, повторно операция кылышат. Ошон үчүн акыркы заманбап эмелердин операцияларынын түрлөрү ошо бир гана шунт. Эмне үчүн? Шунттун эмеси жакшы иштеп берет. Мээдеги шунттун максаты мээдеги карынчадагы сууларды азайтып бериш. Ошон үчүн эндоскопический болсо бул мээнин карынчаларындагы эмелер болот, отверстиялар болот, сильвия водопровод, Монро дегендер. Ошолорду расширение кылып коет. Эгерде бала, например, мисалга алсак, грипп менен ооруп калса, мээдеги суу коюлган дагы кайра эле белковый болуп, оболочка болуп калат дагы, жабылып калат кайра түтүкчөлөрүчү. Ошондон кайра эле башы дагы чоңой бериши мүмкүн. Шунттар коюлгандан кийин андай нерсе болбойт. Шунт өзүнүн функциясын определенный давление, башта давление көтөрүлгөндө сууну азайтып берип турат. Ошондо мээ өзүнүн формасын кайта 100% болбосо да 80-90% өзүнүн калыбын алганга жардам берет. Жакшы, жогоруда айтып өттү Дастан айым, негизинен мына ушул операция жолу менен дарылагандан кийин суусу азайып, мээ өзүнүн кызматын аткара баштайт деп да. Операциядан кийин ийгиликтер боюнча айтсаңыз, бала өзүнүн кадимкидей сезип, кадимкидей кыймылдап, баардык органдары жакшы иштей баштайбы деген? Же тескерисинче дайыма эле ушул сиздердин ооруканаңыздарга жатып, ушул дайыма дарыланып турганга туура келеби? Биз төмөндө айтып кеткендей, бул шунт койгон учурда дагы ал жерден мээнин карынчаларынын канчалык чоңоюп кеткен, ошондон эме кылат да, зависит этет. Эгерде мээнин карынчалары аябай чоң болуп анан кийин шунт койгон болсо, аны восстановление канча убакытта болот, аны убакыт гана билет да аныч. Кээ бирлери бар, восстановление болбой эле калышы мүмкүн. Эгерде карынчалар өтө чоң болбой, аппарат коюлган болсо, шунт аппараты, анда восстановление бат болот. Эң негизгиси шунт аппарат коюлгандан кийин эми баланы максималдуу түрдө жакшы караш керек. Особенно грипп оорулары менен, жөтөл оорулары менен оорутпаш керек. Ошондо бала бат сакаят. Ошо шунт менен коюлган, булар койгондон кийин жөндөшкөндө кетишип, анан кайра эме болуп кабылдап калса бизге келишет да буларчы көбүнчөчү. Анан ошо көбүнчө эле кайра кайтарганда булар ошол шунттарды өзү баягы бир учу карынчага, бир учу брюшной полоска дейт да шунт. Анын өздөрүнүн амортизатору бар да, ошо секреция сууларды тартып турган шунттун ичиндечи. Шунттун өзүндө эмеси болот да, насос болот. Определенный мээде давление көтөрүлгөндө сууну кой берип турат. Ошо шунттун максаты ошол, ошо кожанын асты менен ичине түшөт, карынчага, карындын ичинде ошондон сиңип кетет өзү. Жакшы, саламатсыздарбы? Менин да балам гидроцефалия менен ооруйт дейт. Бишкекте көрүнгөн, операция жасаганбыз дейт, анан шунт коюлган дейт. Бүгүнкү күндө дейт, баспайт, сүйлөбөйт, анан колун дагы көтөрбөйт дейт. Эмне үчүн деген суроо калтырыптыр да. Бул кандай түшүнсөк болот? Же бир аз кабылдап кеткенден кийин барганбы? Кандай учурда, мисалы, азыр кеңеш болуп кетсин жалпы ата-энелергечи, батыраак келсе, кайсыл учурга чейин келсе, ушул кабылдоолор болбойт, бала кадимкидей эле чоңоет дегенди. Эмеде төмөндө айтып кеткендей эле, эгерде мээнин карынчалары аябай чоңоюп кетсе, шунт койгон учурда дагы баланын тез бутуна туруусу, же болбосо сүйлөөсү, башынын өзүнүн кармап калуусу дагы өтө кеч болот. Ага убакыт керек, баланы максималдуу жакшы караш керек. Канча убакыттын ичинде аны баланын өзүнүн эмеден зависит этет, организмден. Организм күчтүү болсо, ошондон жакшы эле эртерээк восстановление болот. Анан шунттун дагы бир жагы, ошо шунт коюлган балдарда, эгер булар шунт коюп бергенден кийин биздин оорукчан балдар бар, баспаган, турбаган ошондой ооруларыбыз бар. Башында суусу көйүп кеткен. Биз буларга жөнөтө шунт коюп беришет. Бирок ал шунттан обязательно койгондон кийин басып кетет деген болбош керек да. Ал деген балада ошол шунттан суусу кетип турат да, нормальный. Баланын жанагы судорук кабырлануулары азаят да, судоругу азаят. Судоругу аябай тынбай боло бергенде да булар шунт коюшат, гидроцефалияларга.
ошо шунт койгондон кийин судорога токтойт. Анан көздөрү кичине көрүп калат. Анан бала более спокойный болуп, анан биз тонустары повышенный деп коебуз, буттарын эметип, бырыштырып, колдорун эметип, ушундай постоянно жаткан баягы скованность эмелери, денелери бошоңдоп, жакшы болуп калат. Ошондой даражага чейин дагы, ошон үчүн дагы шунт коюлат. Ошон үчүн может ошондойдур булардыкы деп аткандыр. Жакшы, жогоруда ошол энеге кандай кеңеш берет элеңиз? Эмне кылыш керек? Бизге келсин, эслем өзү Ош районунда өзү южный регионда болсо, келсин биз көрүп, толук маалымат ошол баланын өзүн көргөндөн кийин айтып бере алабыз. Мындан кийин кандай караш керек, этапты ошол боюнча. Жакшы, телегөрүүчүлөрдүн аягында көптөгөн суроолор келиптир. Саламатсыздарбы? Баланын эмгеги бат бүтүп калса эмне кылыш керек деген суроо калтырыптыр да. Мисалы, 7 айында эле бүтүп калды дейт, азыр 9 ай дейт. 1 жашка чейин бүтүп калды дегендер да бар да. Кичинекейинде тез бүтүп, өзү баланын эмгеги нормада 11 айда же 1 жаш 1 айда бүтүш керек нормада. Если ата-энени апасы боюнда барда ошо витамин дагы эле жетишпегендиктен ошондой болсо дагы остеосинтез деп коет. Остеосинтез балада тез болот дагы сөөктүн өсүүсү. Ошонун улам тез бат жабылып калышы мүмкүн да. Ал деген эмнеге бат? Себеби баягы микроэлементтер жакшы жетишпегенден остеосинтез деген нарушение болот да. Ошо нарушение болгондо тез бүтүп, нарушение болгондо да тез өсүп кетип, тез жабылып калат. Бул тез жабылып калганда биз бул балдардын эмне үчүн контролго алып турабыз? Себеби бул балдар ооруп калса, температура болсо, жыгылса, же болбосо дагы башка оорулар менен ооруп калса, балада судорог берип коюшу мүмкүн. Дагында задержка развитиелер болуп калышы мүмкүн. Задержка развития бүт физический, психический жактан да болушу мүмкүн. Биз ошон үчүн контролго алып, 2 айда бир жергиликтүү өздөрүнүн невропатологдоруна көрүнүп турат. Эгер кокус бир отклонение, өзгөрүүлөр болуп, неврологический симптомдор пайда боло баштаган болсо, биз каяка керек болсо ошол жакка жөнөтөбүз. Бул эмгеги жабылгандар боюнча бизде Бишкекте биздин максат деле сен деле жасайсыңар, биздин нейрохирургдар жасайт. Микроцефалия деп ошо эмгеги өтө патологический болуп жабылып кеткендер бар, нормада жабылгандар бар. Нормада жабылгандарды биз өзүбүз карап турабыз. Патологический болгондорду уже судорог пайда болуп токтобой калгандарды ошол мени пластическая операция кылып, кичине мени чоңойтуп койгонго биз нейрохирургдарга жөнөтөбүз. Жакшы, кийинки суроо, телегөрүүчүлөрдүн саламатсыздарбы? 2 айлык балам дейт, анан дарыгерге кайрылсак дейт, бизди бутун жакшы жерге койбойт деп неме кылды дейт. Эмдөө жасаган жок дейт, анан массаж менен дарылагыла буттарында айырма бар деп айтты дейт. Массаж менен калыбына келтирсек болобу деген суроо калтырыптыр да. Ооба, бутуна упору жакшы болбогон балдарда бул пирамидная недостаточность деп коет, же болбосо двигательное нарушение деп коебуз бизде неме менен. Ал көрүш керек да, ошого карап эгер врач айткан болсо массаж алыш керек обязательно. Физиотерапияны мама постоянно өзү кылыш керек, эртең менен кечинде 2 маалдан. Анан өзүгө тиешелүү кичине витамин, ошо терапиялары бар. Нервно-мышечный проводимость көтөргөнгө ошо витамин, анан дагы ошо өзүгө жараша дарыларын кошуп эметсе жакшы эле туруп кетет, анан коркпой эле койсун. Анан прививкадан отмен кылган ал көбүнчө туура эле, себеби алар өздөрү карап, өздөрүнүн список, перечень ар бир семейный врачтарда бар, кайсы ооруда прививка кылбаш керек депчи. Аны өздөрү чечип, өздөрү карайт. Жакшы, вирус, герпес болсо, эгерде баланын башында киста болуп, ар кандай патология менен төрөлөт деп айтышат дейт. Вирус, герпести дейт, кантип жок кылабыз деген суроо калтырыптыр да телегөрүүчүбүз. Энеде болсо балага өтөбү деген. Вирус, герпести жок кылыш кыйын. Аны только өстүрбөй коюуга болот. Анын өзүнүн инфекционисттери жакшы лечение кылат. Биз дагы уже көнүп калдык. Өзүнүн дарылары бар, иммуноглобулиндери бар, таблеткалары бар, свечалары бар. Ошолорду колдонгондо анализдеринде кийин ал өспөй калат. Өспөй гана турушу мүмкүн, жок кылыш кыйын. Ал жок болбойт. Өспөй калат. Өспөй турса, значит, балада нарушение болбойт, нерв жагынан, башка жагынан. Анан иммунитети да түшүп кетпейт, өспөй турса. Жакшы, жогоруда операциялык жол менен дарылууну айтып берди. Эми дары дармек менен кантип дарылайсыздар, ушул боюнча айтсаңыздар, анан канча убакыт дары ичиш керек кыскача? Мисалы гидроцефалия менен толук сакайса болобу бул оорудан, же болбосо өмүр бою дары дармек ичиш керек?
Эми гидроцефалияда дарылоо боюнча биринчи бизге келишет. Анан кийин биз дарылайбыз. Аларды өзүнүн баягы нормада баштын суусун түшүрүп тура турган дегидратационный диуретический препараты дегендер бар. Диуретический препараттардан назначение кылабыз. Если диуретик берсек, обязательно анын аркасынан дагы башка нерсе чыгат. Диуретик бергенден кийин организмде калий, магний, бүт микроэлементтер түшүп кетет. Ага обязательно микроэлемент кошобуз, витаминдерди кошобуз. Анан баланын развитиеси эметип кетпесин деп ноотропный препараттарды кошобуз. Ошолорду кошуп дарылайбыз. Эгер ошону менен көпчүлүгү жакшы болуп кеткендер бар, анан жакшы болбой калгандарын биз нейрохирургдарга жөнөтөбүз. Нейрохирургдардан шунт менен жүрүп, бирок дагы эле бизге келишет. Себеби дагы эле баягы ал балдарда развитиесине задержка же нарушение болот. Ошолорду биз медикаментозный лечениени биз кылабыз. Бизде балдар бар, көбүнчө мисалы бизде азыр 26 жашка чыккан бир балабыз бар. Ал ошо Бишкекте шунт койдуруп келген. Ошол 11-класска чейин бизге наблюдация этип жүрдү. Жакшы мектепти бүттү, профтех училищени бүттү. Азыр жакшы семья бүтүп, бирок булар постоянно контролго барып туруш керек. Дайыма сиздердин көзөмөлүңүздөрдө жүрүп, дары-дармек ичип туруш керек экен. Ну, это не такой страшный, да? Если гидроцефалия шунту менен жүргөн болсочу. Анан бирок жанагы сиз кабылданып кетет, кабылданып кетпесе гана жакшы жүрсө нормально жүрө берет да. Жакшы, ардактуу тилек көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Дастан Жолболдиева, Ош областаралык балдардын клиникалык ооруканасынын балдар неврологу жана ошондой эле Максатбек Базарбаев, Ош областаралык балдардын клиникалык ооруканасынын балдар нейрохирургу жана медицина факультетинин студенттери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп, жалпы тилек көрүүчүлөргө жакшы маалыматтарды айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушун менен Илим жана Билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.